Арбаңыздар агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Ар бир үйдө тынчтык, ынтымак, бакубатчылык, токчулук болсун деп биздин каналды жана биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиз абдан туура тандоо жасадыңыз. Демек, ыйман, адеп, маданият жылына сиздер кайсы бир деңгээлде салым кошуп атасыздар деп биз терең ишенебиз. Быйылкы ыйман, адеп, маданият жылына арналган Нарыктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Өткөн сабактарда биз касиеттүүлүк, кечиримдүүлүк жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы умайчылык. Умайчылык деген эмне? Ал кандай жөндөм? Умай эне дегендер кимдер? Ушуларга жооп алабыз деп ишенебиз. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикменин Нарыктуу энеси Исакова Жийдебүй энебиз жана психолог Кенжебүй Жүндүбаева эжебиз. Ал эми сабагыбыздын катышуучулары, энелер мектебинин тарбиялануучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери болмокчу. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбагыла ай жүздүү асылдарым. Бүгүн биз умайчылык жөнүндө кеп сөз козгойлу деп олтурабыз. Негизи умайчылык касиет бул ааламдан, улуу күчтөрдөн, анан жараткандын өзүнөн келген ыйык чоң касиет. Умай деп ошону айтабыз, умайчылык деп. А биз болсо умай эне эмеспиз. Биз ошо умай эненин жөнүн жөндөп, ошонун эми домун жасап алып жүргөн адамдар болуп эсептелинет да, умайчылык. Анан кээде айтышат, мен умаймын, мен умай энемин дейт. Мен оюмча бул туура эмес, себеби дегенде мен касиетмин, же болбосо мен улуу күчмүн, же мен кудаймын деген сөзгө барабар болуп калат да. Бул мен умаймын, мен умай энемин дегенчи, мен умай эненин касиетин жөндөп алып жүргөн энемин десе, бул туура деп эсептейбиз. Ошонун айырмасын билип алсаңар. Негизи умай эненин касиетин алып жүргөн киши сөздү туура, так, салаваттуу, токтоо айтыш керек дагы, эми домун туура жасаш керек да. Кээде эми домду туура эмес жасап, туура эмес сүйлөп койсо дагы ошол касиетти алып жүргөн умай эненин баягы оозунда сөзү, колунда эми болгондуктан туура эмес кабыл болуп калышы дагы мүмкүн. Ошого экият болуш керек, аябайчы. Мисалы, жаш баланын бизде айтышат, мындай умайчылыкты жасап атканда делечи, эч ким мен жасап атам, мен аткарып атам, мен билем деп илгерки ата-бабаларыбыз, энелерибиз айткан эмес. Мисалы үчүн, менин колум эмес, умай энемдин колу, менин демим эмес, улукманымдын деми деп, анан эмдеп домдоп башташкан. Азыр мен деген сөз өкүм сүрүп атпайбы? Мисалы, жаш балдардын колдоочусун пири деп коет да. Пири деген бул колдоочусу. Умай эне, улукман ата деп эсептелинет. Жаш бала кокусунан жыгылып кеткен болсо, чалынып жыгылат эми жаш балдар. Жыгылып кеткен болсо, ошо умай энени жөндөп алып жүргөн аял заты барып, тургузуп, жерге 3 жолу түкүртүп, анан башынан сылап, аягынан мындай башынан ылдый сылап, тиреки тазалап койчу да эми колу мененчи. Же болбосо ал умай эне жүрөгү түшкөн болсо, оозуна бу колун салып, мынтип апаптап, 3 жолу апаптап, анан кичинекей болсо, 4-5, 3 жаштагылар болсо, мындай бутун эшиктин босогосун алып барып туруп, бутун өйдө каратып, мынтип башын ылдый каратып туруп, 3 жолу мынтип ылдый жүрөк ордунда деп ырымдап коет да. Себеби баягы катуу коркуп кеткенде баланын жүрөгү түшүп калат экен. Ал жүрөгү түшүп калган бала тамак иче албайт, кусат, анан кийин мындай бир селтеңдеп, уйкусунан чочуп ойгонуп, уктай албай ушундай кыйналат да. Ошону энелерибиз ошентип эле эмдеп домдоп койгон. Ал азыркы медицинада андай жок. Себеби мурун ошентип эмдеп домдоп эле жакшынакай кылып өз ордуна келтирип койгон.
же болбосо бешикке салып атканда дагы бешик энем бек колдо, умай энем менин колум эмес, умай энемдин колу улукманымдын деп бешикти дагы аластап, сары май менен сүйкөп биринчи тигиреки бешикке бөлөгөндө ошентип ырымдап туруп, анан баягы баланы бөлөгөндө ал ошол умайдын касиети менен, умай эненин касиети менен, умай эненин алып жүргөн адам касиетти кармап жүргөн эне кандайдыр бир деңгээлде ошо балага тынчтык сурайт, өмүр сурайт, ден соолук сурайт, ошол экил кабыл болгон. Мындайча айткандайчы, умайчылыкты алып жүргөн кишинин жүгү өтө оор болот. Ошон үчүн туура жүрүш керек ал киши, касиетти кармап жүргөн киши пас болбош керек. Пас деген эми баягы төмөн деңгээли ылдый болбош керек да. Пастыкта умайчылыкты алып жүргөн өтө оор. Ал себеби өзүнө эмес, ошол алдына келген кишилерге же болбосо балдарга, өзүнүн жасаган ишине чоң тескери таасирин тийгизет. Ошон үчүн туура жүргөнгө аракет кылыш керек, кыздарым. Силер мурун умайчылык жөнүндө эми айылдан келдиңер, эки жактан келдиңер, энеңер же болбосо башка жактан көрүп жүргөн, билип жүргөндөрүңөр бардыр. Ошол убакыттарда мындай түшүнбөгөн суроолоруңар барбы? Же көргөндө көрүп эле ооба ушундай болот экен деп эле кетип калчу белеңер? Ошол жөнүндө түшүнбөгөн суроолоруңар болсо бере койгула. Айылда эле жүрбөйсүзбү? Айылда тойлорго барып ошентип калганда, бул бир мисалы той болуп атса, ошол жерде айтат да, мен умай энесимин деп сыйын көрүп мен умай энеси болом, мага мындай бергиле. Биз ошонун баарын эле умай энебиз. Мисалы бизди жыгылып кеттик, тургузуп койду, ошондой ырымдар жасады, жүрөгүбүз түштү, көтөрүп койду, ошонун баарын умай энебиз деп атай берсек болобу? Жок. Эми умай эненин айтып атпаймынбы, касиетин эле алып жүрүүчүлөр. Анан мен умай энемин деп өзүн көргөзгөн болбойт. А жанагы ырым-жырымды сураганда болбойт. Мен умай энемин, мага мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп сураган болбойт. Ар кимдин өзүнүн ыраазычылыгы болуш керек. Даражасына жараша болуш керек. Кээ бирөөнүн колунда бар, кээ бирөөнүн колунда жок. Өзү жогун эле ыраазымын деп эле батасын берип, же болбосо өзүнүн чын ниет пейили менен эле тилегин айтып койсо деле ошого ыраазы болуш керек. Себеби пайгамбар барына ыраазы, жогуна кайыл деген макал лакаптар бар биздечи. Ошон үчүн умайчылык өзүнүн даражасын өйдө көтөрүп, баа бычкан болбойт. Эгиз төрөгөн энелерге дагы көп келишет го. Ошол суроо мындай да, ар бир эле энелерде умайчылык касиетке ээ депчи. Ар бир адамда өзүнүн касиети бар, бирок деңгээлине жараша жогору, бийик дегендер бар да. Эгиз төрөгөн эне дагы ырым-жырымдап ырымдатат. Себеби дегенде анын да касиети бар да. Ошол эгиз төрөгөн энелер дагы умайчылык касиеттин кандайдыр бир деңгээлде үлүшү бар ал кишидечи. Анан баягы балдарды ырымдатат. Эгерде умайчылык касиетти алып жүрбөгөн айылында эне болбой калса, ошо эгиз төрөгөн энеге деле алып барып жүрөгү түшүп калыптыр, ырымдап койчу. Же болбосо куймулчагы түшүп калыптыр, көтөрүп койчу. Же болбосо бешикке салып берсеңиз деп ырымдатат. Себеби дегенде ушул келечектеги энебиз ушу бешик төлдөп, эгиздеп, тукум көбөйсүн деп ырымдатат. Ошо эгиз төрөгөн аялга дагычы. Анда умайчылык касиеттин кандайдыр бир деңгээлде күчү бар. Бир эже келип боюнан кечкеле чөбөрүптүр да, анан кел мен ичимди кармап койчу деп эле, эчтеке деп эле энен деп кармап койгом да, анан ал эже болсо эркектер да, ушундай эгизде дагы мындай умайчылык барбы деген сыяктуу да. Эгизде дагы умайчылык бар. Себеби дегенде эгиздин сыңары деп илгерден эле бир ырым-жырымдарды ошо жасаткан. Эгиздин сыңары деп. Эми дайыма эгиздер деген өмүр бою чогуу жүрбөйт да. Кыз болсо турмушка чыгат, эркек болсо тигеки аял алып бөлөк жашашат да. Эгиздер баягы энесинен ажырашкычак деле ошол үйдөн чыккычак деле чогуу жүрүшөт. Андан кийин бөлөк болуп кетет да.
Анан ошо эгиз төрөлгөн кызбы, уулбу, эгизден сыңары деп ошого дагы ырымдатышкан. Мында дагы бар касиеттик жөндөм бар. Биз өткөн сабактарыбызда касиеттүүлүк жөнүндө сүйлөшпөдүк белек. Анан ушул тема дагы байланышып атат да, ушул майчылык деген. Анан ушул касиетти демек жөндөп, ошонун дагы таза, татыктуу алып жүрүш керек экен да. Илгери медицина жок кезде биздин жеңелерибиз, аялдар төрөгөндө ошол умай энелерге кайрылган да. Алар умай эне деп айтпаса дагы, бирок билишкен. Ошондой жөндөмү бар экен. Ошондойбу? Ошондой мурун эгиз болобу, жалкы төрөлөбү балдар деген ичтен туурасынан бүтүп калган балдар көп болот. Азыркы убакта деген медицинада аны оңдой албай эле, ой туурасынан бүтүп калыптыр, бул муну сөзсүз тиги кесиш керек деп эле кесарево кылып алып коюп атышпайбы? Илгерки энелерибиз бизди көлдөлөнгө салып, көлбөртүп, ошо колу менен тиги ушалап мындай баланы оңдоп эле түздөп койгон. Бул умайчылык касиеттин эң күчтүү белгисинин бири болот да. Жана көлбөрткөндө, көлдөлөнгө салып туруп, эки жагынан эгерде карлуу болсо, эки киши, эки аял керек, же болбосо чоң болуп, карысу жок болсо 4 киши керек да, көлдөлөңдүн эки булугунан кармап туруш үчүнчү. Анан мындайынан оңго деп, оң деп, кайра сол жака 3 жолу, оң жака 3 жолу, оң деп, солго тегеретсе да оңго тегеретсе да оңунан кел деп, анан кийин жаткырып туруп, анан кийин баягы умай эне ичин мындай сылап ырымын жасагандан кийин ошол бала ордуна келип түзөлүп калчу экен. Азыр деле ошентип түзөлүп калгандар бар. Кээ бир түшүнгөндөрү ошо жанагы медицинада сенин балаң туура эмес жатып калыптыр, туурасынан кесирип алабыз деп атканда ошо түшүнгөндөр болсо, умай эне касиетин алып жүргөндөргө келгенде ошентип оңунан эле кесирибасы жок эле төрөлүп атат. Бул чоң касиет. Киндик эне дагы ушул умайчылык жөндөмү бар. Апалар төрөткөн да балдарды. Анан ошол төрөткөн учурдагы кандай ырым-жырымды жасашкан. Анан бала төрөлгөндө азыр айтылып жүрөт да, эркек бала төрөлгөндө өзүнчө бир сүйүнчү айтуунун өзүнчө жолу бар экен. Анан кыз бала төрөлгөндө сүйүнчү айтуунун өзүнүн жолу бар экен депчи. Мисалы, кыз төрөлгөндө, жарык дүйнөгө келгенде, киндик энеси биринчи жолу жер энеге кайрылат экен да, сүйүнчүлөйт экен. Жер эне кыз бала төрөлдү. Андан кийинки сүйүнчүсү айтылат экен умай энеге. Андан кийин очок энеге сүйүнчүлөө айтылат экен да, андан кийин тай энесине айтылат деген бир бизде уламыштар айтылып жүрөт. Уламыш эмес болгон, азыркы пайдалана турган нерсе экен да. Ол бала төрөлгөндө биринчи ааламга кайрылат экен, сүйүнчү айтылат экен. Андан кийин жигит бири Шаймерденге, анан ошо уулдун аталарына, чоң аталарына, ата тектерине, эми туугандарына айтылат деген. Ушунун канчалык чындыгы бар, ушуну жашоодо биз ата бабаларыбыз карманып келгенби, азыркы жашоодо ошону пайдаланып жүрсөк, кандай бир жетишкендиктерге жете алабыз. Эми бала жаңы төрөлүп атканда ошо жерден алып аткан эне кыз төрөсө, кыздын эли бөлөк, жери бөлөк деп айтышкан. Эркек төрөлгөндө жериң ушул, элиң ушул деп алган, жерден алгандачы, эл жериңе кызмат кыл деп, анан жанагы ырым-жырымдарды көпчүлүгүн ат койгондо айткан. Ат койгондо ошентип ырымдап туруп, анан кийин ат койдурган. Көпчүлүк учурда жерден алган энеси ошо жерден алгандан кийин сөзсүз киндигин кесет да, ошол энечи киндик эне болуп калып атпайбы? Ал өзүнүн ниетин эле айткан. Ниетини айтып элечи, кыз төрөсө баягы тилек каалоосун айтып туруп эле, кызым 40 жыл кулуу болдук,
бул 40 жылкылуу болдук дегендин себеби эми кызым дайыма бул үйдө турбайт деген сөз экен да. Себеби кыз кетет, кызга калың келет да. Ошон үчүн жана 40 жылкы деп койгондун себеби ошондон экен да. А эркек бала тууса элиң ушул, жериң ушул, тегиң ушул деп ошол очокко, ошол үйдүн ээсине, жерге кабыл алган да. Ана мындай деген нерсе да айтылып жүрөт да. Мен жет атамды эмес, жерден алган адамды тартам деген. Ошону канчалык деңгээлде кандай түшүнсөк болот? Эми өскөндөн кийин, бала чоңойгондон кийин ар кандай мүнөздө болот. Жакшы болот, жаман болот дегендейчи. Эгерде бала жакшы болсо, а теги начар болсо, ошондо айткан, мунун жерден алган энесине тектүү экен деп койгон да. Ошол жака жоруп койгон кыргыздар. Киндик энесине жерден алган энеси жерден алган энеси тектүү турбайбы деп койгон. Себеби дегенде бунун төрөлгөн же болбосо ата энеси теги жайы мындай кичине жөнөкөйрөөк, жайсызыраак болуп калса, бала мыкты чыкса, кыйын чыкса, кыз болобу, бала болобу, жерден алган энесин тартыптыр деп койгон. Киндик энесин тектүү эне алган экен деп ошентип айтылган. Жана өзүңүз да айтып өттүңүз, ошол киндик эне, баягы умайчылыкка жөндөмгө ээ болгон эне дагы өтө таза адам болуш керек. Өзүнүн иреттүүлүгүн ошол умайчылыкка, касиетке жөндөмдө ошол жакшы аураны, жакшы сөздөрдү айтканда ошо балага биринчи айткан ошо эненин жалгоосу жалганып калат да. Ошон үчүн ошол жердеги жет атамды эмес, жерден алган энемди тартам деп. Ошол төрөп аткан маалда эне өзүн кандайдыр бир жакшы абалда кармаш керек, сүйүнүч, мээримдүүлүктө балкып турган абалда болуш керек экен да. Ошондо ошол мээримдүүлүк, жакшы сапат ошо балага жалганат деп түшүнсөк болот экен да. Ооба. Жерден алган энени деген ошол убакта көп сүйлөткөн эмес. Эгерде өзгөчө кыз болуп калсачы, бабыр болуп калат депчи, көп сүйлөткөн эмес. Тилек каалоосун гана айттырган да, айтышкан эркелерчи. Эгерде эркек болуп калган болсо, анда ошо ата тегине ыраазычылыкты көбүрөөк айтышкан да. Эми колдоочулары, ата тектери күчтүү болсо, ошолор колдосун депчи. Кээде тамашалап коюшат го, ата энеси жоош болсо деле анан кийин кызы бабырап көп сүйлөсө, ой мунун жерден алган энеси бабыр го депчи. Ошол таасир берген үчүн, жалгаган үчүн анан ошол сөздөр чыгылып айтылып атат да, жөн жеринен баягы шамал болбосо тиги чөптүн башы кыймылдабайт дегендей жөн жеринен айтылбайт. Мурунку учурда умай энелер азыркы учурда УЗИ деп аталып калбадыбы? Ошол сыңар эле азыркы умай энелер мурун баланын жынысын аныктай алганбы? Эгерде ошол касиетти жакшы тутуп жүргөн киши болсо, ошо УЗИде эле сүйлөп койгон, сен кыз төрөйсүң, сен эркек төрөйсүң деп. Ичиң тик экен, ичиң жалпак экен. Ошо баланын баягы умай эне мынтип кармап көрүп атканда, курсагын оңдоп көрүп атканда, эркек же кыз деп атаган. Себеби ал умай эне ошол баланын жатканынан эле билген. Так туура айтышкан. Эркек болоорун же кыз болоорун УЗИде эле. Наристелер же чоң кишилер деле чочуп же тамак ооруп сезгенип калып жатпайбы? Ошону умай энелер канчалык деңгээлде дарылай алышат? Чоң киши болсун, кичинекей бала болсун, суук тийип, ысытма, суутма деп коет да, биздечи ысып тиреки температура деп айтып атпайсыңарбы азыр, ошо денеси ысып, ооруп калган убакта учуктаган. Учуктаганда коломтодогу отко кычкачты салып ысытып туруп, анан сууну алып, ошол кычкачты колуна кармап туруп, анан сууну оозуна бүркүп туруп, эме уртап туруп анан кийин мындай алысыраактан бүрккөндө буу барып тиет ошол эки балага. Же болбосо чоң кишиге болобучу. Ошол учуктаганда кадимкидей жана сескенип калтырсың депчи, ошол дарылаган, ошентип айыктырышкан. Учуктап. Же болбосо жанагы жүрөгү түшүп калат эмеспи, көпчү. Анан чоң киши болсо аны тиги апаптап же болбосо башын ылдый каратып көтөрүп ырымдай албайт да, умай касиеттүү энелерчи, касиет кармаган энелер. Алар болсо ошол
өлүк менен дагы эмдегенде жаткырып туруп эле мындай узунунан жаткырып туруп анан өлүк менен сыдырган, кадимки эле жанагы камыр жайган өлүк менен дагы эмдеп сыдырып анан кийин эм домун жасагандан кийин жакшы болуп калышкан. Боюнда бар кезинде талгак болуп го аялдар, ошондо мурунку апаларыбыз кандай жардам бере алышкан? Ана эмне себептен талгак болот? Эми талгак болгондо эненин денесинде кайсы витамин, азыркыча айткандачы, жетишпесе ошого талгак болот. Анан ошол себептен энелер деген бул талгак болуп калганда үйүндө жок болсо дагы ошол тамакты кошунасыныкында болобу же айылында болобу сурап келип ошол энеге берген, келингечи мурунку убакта. Эми азыркы убакта сатып жесең, сурабай эле барып сатып жесең болот да. Мына кыргыздар деген ошо эненин ичиндеги бала канчалык даражадагы төрөлөрүн дагы белгилүү болгон, себеби талгагынан элечи. Кээ бир энелер деген айтып жүрүшпөйбү, мына жолборстун жүрөгүнө талгак болуптур депчи. Ошо жолборстун жүрөгүнө талгак болсо дагы келечектеги бала кыран чыгат экен деп ошону жигиттерди жөнөтүп жолборстун жүрөгүн алып келип беришкен. Себеби ошол бала чыгаан, баатыр же болсо олия чыгабы, ошол же аябай күчтүү, касиеттүү бир жакшы муун болоорун билип туруп, жигит инсан болоорун билип туруп, эмнеге талгак болсо дагы ошону алып келип беришкен. Анан ошол талгак болгондо эле ошол экил эмнеге талгак болсо ошол бала кандай төрөлөрүн билип айтышканда, бул жөн бала төрөлбөйт, бул деген ушундай бала төрөлөт деп. Эми жанагы жылкынын кайнап аткан эттин үстүндө деген жылкынын майы чыгат да, ошого дагы энелерибиз, менин Сыпай деген энем ошого талгак болуптур. Кайнап аткан казандагы жылкынын майы ысык да, ошону калбып туруп бир чыны куюп бергенде ошону тынбай туруп ууртап ичип койгон экен. Элестеткиле, жылкынын майы болсо, ысык болсо, анан аны бир ууртаганда эле уже кекиртегиңе чыгып калат да, кусасың да. Эми ошол ошончолук керек болгон үчүн ошол бир чынын ичип койгон экен. Биздин кичине кезибизде жыгылып же болбосо чочуп калганда жаш эле эжелерибиз, байкелерибиз кел апаптап коеюн же болбосо 3 жолу түкүрүп кой деп ушинтип айтышчу да. Ушул канчалык деңгээлде туура? Эми ошол экил дагы Кудайым өзүнүн чын ниети менен жасап аткандан ошол ырым деле кабыл болот. Себеби ар бир эле баланын жанында касиеттүү энелер турбайт да, Анан кийин ошол жыгылып кеткен убакта көргөнүн, укканын эмдеп домдоп ырымдап койсо, ал дагы өзүнүн бир канчалык деңгээлде таасирин тийгизген. Ал туура аны эмдеп койгонучу, коркуп кеткенде же болбосо жыгылып кеткенде жанагынтип эмдеп койгон туура. Бойуна бар кезде жынысын билип койчу деп атпайбызбы? Андан кийин ушул эле көз ачыктык деп мындай жаман көрүшкөн эмес беле деген сыяктуу. Жок, ал көз ачык деп жаман көрүшкөн эмес. Себеби ал эне баланын жаткан, анын ичиндегисин көргөн жок, бирок деген баланын жатканына карап эле ичи тик экен. Мисалы үчүн, ичи жайык экен, же болбосо өйдө бала өйдө экен, ылдый экен, ошо өйдө ылдыйынан дагы төрөлө турганын билип койчу да. Себеби дегенде кээ бирөөлөр жана ай күнүнө жетпей эле төрөп коюп атышпайбы? Ара төрөлүп калып атат, Ошол ара төрөлүп калган баланы дагы ичиң ылдыйлап кетиптир. Канча ай болду эле десе, мисалы үчүн 6 ай, 7 ай деп айтса, ичиң ылдыйлап кетиптир. Бирдемеден чочудуң беле же жыгылдың беле деп аларды дагы ырымдап туруп, этек жеңин тепчип, ошол баланы ошол ырымды жасагандан кийин толук убагында төрөлгөн. Ошону билген үчүн аткарылып атат да. Жанагы ырым-жырым жасаганда ошол берип атат, өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде таасирин берип атат да. Дагы бир кызыктуу маалымат бар да. Ошо кош бойлуу энелерибиз ай күнүнө жетип калганда, эгер ай азайып бараткан болсо, ошо ай жаңырга чейин токтотуп кое алган экен энелер. Ушул туурабы? Чын эле ошондой касиетке болгонбу? Бар, туура. Мисалы үчүн менин өзүмдүн эле атам
чоң энемдин боюндагы кезинде эми кыргыздар көчмөн болгондо баягы журт которуп көчүп анан бир жерге барыптыр дагы кеч болуп калыптыр. Анан эми кечки тамакка сүт бышырыш керек, тамак жасаш керек, анан тесек терип келе коеюн деп чийдин арасынан капка баягы тесекти мынтип терип атат да, терип атып эле баягы бир эмени мынтип чапчып алса эле ал мынтип оролушуп калган азиз экен, жылан экен. Анан баягы кармаганда эле мынтип чачырылып кетиптир да. Анан баягы жерден кабын ыргытып эле чочуп үйгө бакырып келиптир да, калчылдапчы. Анан ошондо ошо касиет кармаган энелер деген ырымдап, этек жеңин тепчип, ушундай кылып ырымдап боюңа түшүп калбасын деп ырымдаган экен. Ошол токтолгондо 12-13 айга жетип анан төрөлгөн экен. 2 тиши чыгып төрөлүптүр ошондо. Баланын төрөлгөндө эле астыңкы 2 тиши чыгып төрөлгөн экен. Ошол ырымды дагы аябай күчтүү касиет кармаган энелер ырымдаганы кабыл болчу экен, токтотуп койчу экен. Ал эми биздин жанагы чыгармаларда деле айтып атпайбы, мисалы үчүн Алмамбет атаны деле 13 айга жеткирип койгон, узартып койгон депчи. Ошонун баарысы жана умайчылык, касиет, жөндөмдүү энелерибиз ошентип токтоткон да. Жөн эле киши токтото албайт. Анан айтылып жүрөт, мындагы аба ырайы өтө чагылган чартылдап, боорон чапкын болгон убакта илгери баягы аялдын толгоосу келип калганда балдарыбыздын кыялы чатак болуп калат деп ошондой эненин этегин тигип ырымдап ошол кандайдыр бир убакытка чейин токтото алышкан. Бул дагы ошончолук бир кыргыздын кереметтиги, умайчылык, жөндөмдүн күчтүүлүгү ушунда жатат, сыры, өзүнчө бир чоң сыры жатат да мында дагы. Туура, ошот экен. Мисалы үчүн көчүп баратканда деле жанагы жолдо төрөлүп калып атпайбы, ошол убакта деген жолдо төрөлбөсүн деп жеткичекти деп токтотушкан экен. Же болбосо ушундай нөшөр төгүлүп аткан убакта күндү жааганын токтотушкан экен. Баягы сел жүрүп кетпесин, бурган шаркан болуп кетпесин деп, балабыз төрөлгөндө ошо энебиз жайчыл убакта төрөлсүн деп касиет кармаган кишилер ошо күндү дагы аба ырайын дагы өзгөрткөнгө чоң мүмкүнчүлүк болгон. Же болбосо энелер төрөй албай кыйналып атканда жанагы куучуларды, аталарды чакырышкан. Куучу аталар эненин үстүнө кирген эмес, боз үйдүн сыртынан айланып, ырымдап, камчылары менен чаап, ошентип токтоткон, же болбосо ачкан, жолун ачкан дегендейчи. Бул болгон иштер экен. Касиеттин болгонунун себеби алдыңдагы ишиңди көрүп тургандай анан ишенесиң да, көрүшкөн. Мурунку айларда, мурунку кездерде 12 ай көтөргөн, өттүңүз го азыр эле, бир 10 ай көтөргөн деп, 12 ай көтөрүп жүрүп төрөгөндөр болчу экен го. Алар толук чоң ичинен жетилип түшчү экен да. Ошондо кандай түшүнсөк болот? Кээде мындай деп айтылат да, бизде тиги төрөөнө жакындап калганда айтчу да, эми качан төрөйсүң, эми качан жентек жейсиң деп, сен төөнүн этин жегенсиң го деп койчу да. Анан ошол төөнүн этинде дагы жегенде ушу 2 жубай чогуу жеш керек экен. Эгерде эркек киши болуп бир жакка барып төөнүн этин берип атканда сурачу экен элерчи, үйүңөр мынчалык болсо дагы кесип берчи экен ошо жигиткечи, үйдөгү жубайыңа алып барып бер, 12 ай көтөрүп калбасын депчи. Ал ошол ап келип бергенден кийин анан кабыл болчу экен да. Же болбосо ошол желбей бирөө жеп, бирөө жебей калса, ошол бала 12 ай көтөрчү экен. Себеби 12 ай көтөргөн, 10 айдан ашып кеткендерди ошентип айтып коет. Бул төөнүн этин жеген го деп койчу экен да. Эмне үчүн дагы бир нерсе айтылып жүрөт го, коёдун этин нышан төрөлгөн балдардычы, боюнда бар аялдар коёнун этин жесе, нышан төрөлүп калат деген. Ал кандай чындыгы бар? Эми анын да бир тийгизген таасири болсо керек да, себеби коёндун эрди жырык да. Анан ошон үчүн мындай кемчилиги жок төрөсүн деген тилек болуш керек да.
себеби андан башка деле төрөлүгүң боюнда бар аялдарды айтып коет, ай бир төкөр кишине же болбосо өңү суук кишине же болбосо бир шылдыңдап тигиндей мындайларды шылдыңдаба, балаң ошого окшошуп калат деп койчу да. Мисалы үчүн кыздуу киши кызга сын такпаш керек, эркек балалуу киши эркек балдарга сын такпаш керек, сенин да балаң ошого окшошуп калат дегенчи. Жанагы кээде айтат го, Кудай ушундай таба эмес тоо деп мынтип тоо келтирип атышпайбы, ошол дагы бир кандайдыр бир деңгээлде таасир берген үчүн ошентип айтышкан да, сактаган дейм аларчы. Бала жакшы төрөлсүн деп. Ошол тарбиялык да мааниси бар, бирөөнүн кемчилигин айтпаш керек. Ооба, бирөөнүн кемчилигин айтпаш керек, бирөөгө тыңсынбаш керек, бирөөнү сындабаш керек дегендейчи. Ошол эми жаш болгондон кийин ар кандай болот да. Тиги кээ бирөөсү бир көчөдө кетип баратса, бирөө аксап кетип баратса, баягы жаш немелер анан аны туурап койсо, кой антпе, балаң ошого окшошуп калат деп ошентип койчу да. Кандайдыр бир деңгээлде ошол таасир берген үчүн ошентип сактачу да улууларчы, жаштарды мындай тарбия берип сактачу жаштарга. Мындай да, бул керез катары калтырып кете алабы умай энелерчи, мисалы ошону кантип сактай алат? Баары эле азыр заманбап болуп баратпайбы? Бул ушу уманчылык жоголуп баратат деген чындыкпы деген сыяктуу да. Эми умайчылыкты алып жүрөм деген киши толук албаса дагы башында айтып өттүм го, таза болуш керек депчи. Салмактуу, токтоо, туура сүйлөгөн, калыс, анан таза жүргөн киши болуш керек дебедимби? Ошондой таза жүрүп, анан ошо умайчылык жөндөмдү ырым-жырымдарды жасаса, алда касиет дагы акырындык менен өсөт, жугат. Ошону кармаса болот акырындык мененчи. Баары эле бир күндө чогулуп калбайт. Ме деп берсе эле кабыл болбойт, келе деп алам десе эле кабыл болбойт. Ага адамдын өзүнүн аракети керек. Азыркы кезде роддомдо балдардын көбү эле азыр роддомдо төрөлөт да, төрөт үйүнө төрөлүп атат. Ошол жерде киндигени катары азыркы акушеркаларга өзүңүздүн кандай кеңешиңизди берип кете аласыз? Азыркы мезгилдеги энелерге ошого сабак өтүш керек. Жерден алганда кандай тилек айтыш керек, эмне каалоо айтыш керек, ошону эле сабак өтүп, үйрөтүп коюш керек. Алар дагы төрөтүп атат, колуна Кудай эм берип атат. Анан ошону эле так туура жасаш керек болгон элечи. Алар билбейт, ана билбесе эмне деп айтат, эмне өзүнүн билгенинче кесип жасай берет. Жана айтып атпаймынбы башында, көп сүйлөбөлүгү бабыр болуп калат деп айтты деп эле. Ошого мындай жакшы тилек каалоолорду айткыла деп эле жанагы азыркы биздин мет айымдарга сабак өтүп койсо болот. Умайчылык жөнүндө мындай деп элечи кошуп. Анан эч кандай эмеси жок. Азыркы мына сабак алып отурган кыздар, келечекте энелер да, булар дагы өзүнүн азыркы уккандарын, балким мындан экрандан тышкары дагы бир билгилери КССке кайрылып билип алгандарын ошол төрөт учурунда убагы келет да булардын. Ошондо ошол киндигенелерге кайрылса, өзүнүн билгендерин айтып жүрсө жакшы нерсе болуш керек. Кандай дейсиз? Туура, мына булар азыркы сабакты укту, көрдү. Азыр мурункудай эмес, телефон деген бар. А жерге күнчүлүк эмес, мүнөтүндө дегендей сүйлөшүп турса болот. Маалымат алса болот. Түшүнбөгөн сурооңор болсо телефон менен кайрылсаңар дагы болот. Биз болочок энелерибизге умай эненин бир баталарынан берип коюңуз. Эми ушу жердеги кыздарым биздин келечектеги орун басарларыбыз, тукум улоочуларыбыз, жаратуучуларыбыз, эми ошолорго бата берип коелук. Ой жараткан, өзүңдөн суранабыз. Ушул жаркыраган ай жүздүү кыздарыбыз акылдуу, эстүү, дестүү болуп, келечекте кыран, чыган, асыл тукумдарды тарбиялаган касиеттүү энелерден болсун.
Омин. Айтқаныңыз келсін, кабыл болсын. Бүгүнкү сабактагы маек сиздер үчүн абдан пайдалуу болду деп биз терең ишенебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сын пикирлер болсо, биз менен Instagram аркылуу, YouTube'дан жана Одноклассниктен байланышсаңыздар болот. Сиздердин сунуш пикириңиздер биздер үчүн абдан маанилүү. Келеркиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.